Саламатсыздарбы, урматтуу хан-ханшалар, бардыңыздарга сыйкырдуу кечиңиздер менен. Мен Мариям Ханша. Азыркы күндө ушул нейрографика менен аябай катуу өзүмдү проработка кылып жаткан мезгилим. Урматтуу хан-ханшалар, азыр мен сиздерге таарыныч, коркунуч жөнүндө көптөгөн таарыныч ар бир адамда бар. Коркунуч, кимдир бирөө жөп-жөнөкөй таракандан коркот, кимдир бирөө ушунчалык бийиктиктен коркот, кимдир бирөө машинадан коркот. Ар кандай жашообузда кичинекей чагыбыздагы установкалар, коркуу сезимдери бар экен. Именно ошол коркуу сезимдери, таарыныч, ичибиздеги конфликттер бизди өстүрбөй келет экен да. Ушул убакка чейинчи мен 51 жаштамын. Ушул убакка чейин ушул таарынычтар канчалык деңгээлде менин жашоомдо таасирин бергенин мен билген эмесмин. Көптөгөн тренерлер тренировкаларга барып, көптөгөн тренерлерден окуу, ушунчалык сонун билимдерди алып, бирок мен ушул таарыныч, коркунуч сезимдерин аябай күчтүү проработка кылып, моментально өзгөрүүгө жардам берерин ушул нейрографиканы гана таптым. Ошондой эле бизде 8 техника бар, ал миллиардердин 8 техникасы. Мен азыркы күндө ушул өзүмдүн ички конфликттеримди ушул нейрографика менен жок кылып, акча потогун ачып, ушунчалык сонун ийгиликтерди жаратып жаткан мезгилим. Ал эми мен сиздерге азыр нейрографика жөнүндө айтып кетейин. Нейрографика деген бул эмне? Нейрографика деген бул биздин мээбиз, мындайча айтканда. Бул жерде нейрографиканы Павел Пискарев деген Россиянын окумуштуусу изилдеп тапкан. Бул нейрографиканы канча жылдар бою биздин YouTube каналдарда же болбосо көптөгөн социалдык тармактарда орус тилинде берилип келет. Ал эми биздин кыргыз тилинде өтө аз. Ушул нейрографиканы мен тартып атканыма 1 жылдан ашты. Кача мен өзүм результат албаганга чейин бул нерсени көрсөткөн жокмун. Ал эми азыркы күндө мен ушул аябай чоң результат алып, сиздерге дагы кыргыз тилинде көрсөтөйүн деп чечтим. Эми караңыздар, бул жерде негизи фигуралар бар. 3 бурчтук треугольник биринчи фигура, андан кийин круг, андан кийин бул 4 бурчтук. Караңыздар, бизге тааныш, андан кийин нейролиниялар. Эми караңыздар, бул фигуралар бул нейрографикада эмнени билдирет? Биринчи 3 бурчтук бул движение, алдыга карай жылуу, конфликт, энергия, алдыга карай жылып жаткан энергия деп билсеңиздер болот. Бул в основном бул конфликт. Ал эми круг болсо бул гармония, идеальный фигура болуп эсептелет. Ал эми 4 бурчтук бул равновесие, стабильность, стабильный фигура, нерушимый, ушунчалык стабильный фигура болуп эсептелет. Равновесие деп жазып коеюн. Кыргызча айтканда тең салмактуулук. Ал эми бул линиялар болсо, бул нейролиниялар. Ушул гана 3 фигура жана нейролиниялар менен иштейбиз. Бул нейролиния, бул биздин оюбуз. Мындайча айтканда, биздин башыбыздагы, мээбиздеги оюбуз. Болгону бул нейролинияны эмне үчүн тартабыз? Болгону биздин оюбузду өзгөртүрөбүз. Эгерде качандыр бир биздин ичибизде кичинекей чагыбыздагы же болбосо
мурунку жашообуздагы келе жаткан кичинекей чагыбыздан баштапкы конфликттер же болбосо установкалар болсо, именно ушул ойду алмаштыруу менен өзгөртүрсөңүздөр болот. Ал эми нейролиниялар кандай иштейт? Негизи нейролиниялар бир барган жагына кайтып экинчи өтпөйт, ошондуктан ушундай тартылат. Ал эми могул жерде караңыздар, моундай неме бар, внутренний конфликт деп коебуз. Вот именно ушул конфликттердин айынан биз миллионер болобуз десек, миллионер боло албай, ийгилик жаратабыз десек, ийгилик жарата албай келет экенбиз. Ошондо биз ушул острый угол деп коебуз, ушул конфликттерди биз жумшартабыз, мындайча айтканда округление деп коет, орусча ушул округлять этебиз. Болгону ушул округленияны туура эгерде чечип алсаңыздар, өтө сонун өзүңүздөрдү проработка кылып, таарыныч, коркунуч, бардык нерсени жашооңуздарды 180 градуска өзгөртүрсөңүздөр болот. Ал эми могул жерде бир точкалар бар, буларды утечка деп коебуз. Булардын бардыгын округлять этебиз. Болгону өзүбүз менен иштешебиз. Бул жерде ийгиликке жетиш үчүн бир эле кадам, ийгилик жолуна түшүш үчүн бир эле кадам, ал эмне кадам? Болгону өзүңүз менен иштешүү же болбосо өзүңүздүн оюңузду алмаштыруу болуп эсептелет. Мынакей мен эгерде ким түшүнбөй калган болсо дагы бир жолу көрсөтүп берейин. Нейролиниялар мына ушундай болуп кетет. Бирок ушулардын ортосунан өткөн бул конфликт болуп эсептелет. Ушул конфликтти болгону округлять этебиз. Бул нейрографиканы даже Киркоров, көптөгөн артисттер даже өздөрүнүн проработка кылыш үчүн, өздөрүнүн коркуу сезимдерин, таарынычтарды кетириш үчүн алар дагы тартышат. Ошондуктан бул өтө сонун тема, сиздерге өтө маанилүү, сонун ийгиликтерди алып келип берүүчү проработка болуп эсептелет. Ал эми мен мындан ары эмне кылам? Мен азыр биринчи тема жазасыздар. Мен бул бүгүн коркунучка, страх тартам. Ошондо я легко и быстро. Я легко и просто отпускаю все свои страхи деп орусча жаздым. Кыргызча мен бардык коркунучумду оңой жана жеңил кое берем. Ал эми мен азыр сиздерге 2 минуталык упражнение кылабыз. 2 минутанын ичинде биз ушул жерге эмнеден коркобуз, ошол жөнүндө жазабыз. Ал эми ал сөздөр, негативдүү сөздөр болушу дагы мүмкүн, позитивдүү сөздөр болушу дагы мүмкүн. Эгерде подсознанияңызга кандай сөз келсе, ошолордун бардыгын жазасыз. Ал эгерде негативдүү сөздөр болсо проработка кыласыз. Ал эми позитивдүү, аябай сонун сөздөр болсо ошол нерсени алганга, ошол ийгиликке жеткенге мүмкүнчүлүк берет. 1, 2, 3 мен жазып баштадым.
Стоп. 2 минута болды уже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 söz жазылды. Ал эми бул сөздүн бул жагына уже тартып баштайбыз. Мен азыр кара свет менен тарткым келди. Ошондуктан кара свет менен тартам. Биринчи коркуу сезими мен үчүн мен ичимден, сиздер ичиңиздерден айтасыздар, эмнеден коркосуздар? Кимдир бирөө авариядан коркот, кимдир бирөө ушактан коркот, кимдир бирөө чоң акчадан коркот, кимдир бирөө таракандан даже коркушуңуз мүмкүн. Вот именно ошондой коркуу сезимдери бизди өстүрбөй келет. Ал эми сиздер коркуу сезимине өзүңүздөргө биринчи жазып алсаңыздар болот. Мен болсо ичимден айтып, коркуу сезимин мен ушул нерседен корком деп туруп тартам. Так, биринчини жаздым. Экинчи мен катуу үн менен айткан жокмун, себеби мен жазып алгам бул жакка. Үчүнчү төртүнчү бешинчи алтынчы жетинчи мына ушундай кылып тартып алабыз. Биринчи именно ушул коркуу сезимдериңиздерди тарттыңыздар. Ал эми азыр гармония круг сызабыз. Чуңкур дем алабыз. Негизи бул эмне үчүн мен 7-ни тарттым? Себеби 7 гана, 7ден ашык коркуу сезимиңиздерге тартканга болбойт. Болгону 7 теманы проработка кылганга мүмкүн бир баракка. Мен азыр жаңы эле алган фломастер жазбай калды. Эмне үчүн? Себеби ушундай сопротивлениялар болот. Мынакей круг кылып алдым. Бул гармония. Круг кылып алгандан кийин круг кылып алгандан кийин биз эмне кылабыз? Бардыгын пошагово үйрөнүп алыңыздар, себеби бул ар бириңиздерге ушул YouTube каналына коем. Ушул менин видеомду көрүп аткан адамдар өзүңүздөрдү проработка кылып, ички сезимиңиздеги конфликттердин бардыгын жок кылсаңыздар болот. Тарыныч, коркунуч, коркуу сезимдер, бардык ичиңиздеги конфликттерди жок кылсаңыздар болот. Эгерде ким ушул жөн эле сүрөт менен кантип эле жок кылса болот деген
адамдарга мен айтмакчымын, ооба, жок кылсаңыздар болот. Себеби сиздер ушул ички конфликт, ички таарынычтарыңызды, ички коркунучтарыңыздарды бардыгын ушул кагаз бетине түшүрүп жатасыздар. Бул моментально сиздерге аябай чоң результат берет, себеби мен результат алганым үчүн сиздерге көрсөтүп жатам. Ал эми азыр бизде ушундай неме пайда болду. Ал эми сиздер азыр бул жерге нейрондорду сызып баштайбыз. Нейрондор бул биздин ойлорубуз. Ушундай кылып алып өтөсүздөр. Бул жактан алып өтсөңүздөр болот. Бирок бир дагы ушундай өтпөгөн линиялар, кругтар калбаш керек. Канчалык көп линиялар өтсө, ошончолук аябай тездикте проработка кыласыздар. Тездикте сиздердин ичиңиздердеги конфликттерди кетиресиздер. Мынакей менде ушундай сүрөт пайда болду. Ал эми бул сүрөттү жумшартып округление кылабыз. Ар бирөөнү округление кылышыбыз керек. Мен азыр округлять этип баштаймын. Мынакей. Сиздер жумшартып ушундай иштеп баштаганда баштап ордуңуздардан турбашыңыздар керек. Эмне үчүн? Себеби эгерде ордуңуздардан случайно туруп кеткен болсоңуздар, бирөө чакырып, же болбосо туруп кеткен болсоңуздар, анда бул сүрөт сиздер үчүн тескери иштейт. Бул өтө маанилүү, ошондуктан тынч баардык иштериңиздерди кылып алып, анан баштайсыздар. Бул өтө маанилүү. Сиздер сүрөттү тартып атканда ушунчалык сонун ойлорду ойлоп, когда-то ушундай таарынычтар болгон, бирок ошол таарынычтарды, ошол сиздерде болгон ичиңиздердеги, денеңиздеги сезимдерди рефлексия деп коет, бардыгын контролдоп барышыңыздар керек. Эмне үчүн? Бул маанилүү, себеби проработка бул өзүңүздөр менен иштөө болуп эсептелет. Эгерде сиз оюңузду, ошол телоңузду, денеңизди контролдобосоңуз, бул жөн гана арт терапия же болбосо жөн гана сүрөт болуп калат. Ошон үчүн өзүңүздөрдү проработка кылыш үчүн сөзсүз түрдө денеңизде кандай сезимдер болуп атат. Кимдир бирөө эстеши мүмкүн, кимдир бирөө ушунчалык көзүнөн жаш чыгышы мүмкүн, кимдир бирөө башы оорушу мүмкүн. Меники болсо ар дайым арка желкем ооруйт. Ар кимдики ар кандай болот. Кээ бирөө эстейт, кээ бирөө ыйлагысы келет, кээ бирөөнүн жүрөгү ооруйт. Ушундай ар кандай рефлексиялар болот. Эмне үчүн? Себеби сиздердин ичиңиздерде кайсы жериңизде ошол ооруп аткан болсо, ошол жериңизден жанагы мындайча айтканда, ошол бардык ошол көйгөйлөр ошол жактан чыгып кетет. Нейрографика бул өтө сонун өзүңүздөр менен иштегенге аябай чоң жардам берет.
мен канчалаган акчамды кетирип көптөгөн коуч тренерлерди окудум, көптөгөн шаарларга обученияга бардым. Бирок именно ушул нейрографикадай чоң результат ала алган эмесмин. Мен азыр үйдө отуруп өзүм менен иштешип аткан мезгилим. Бардыңыздарга өзүңүздөрдү таап ушул нейрографиканы үйрөнүп, эгерде окуйм десеңиздер, менин личкама жазып окусаңыздар болот. Острый угол деп коет, ушу мындай үч бурчтук жерлер калбаш керек. Эмне үчүн? Себеби ушул острый угол биздин жашообуздагы жетем деген ийгиликке жеткизбей келет. Себеби ошол эле коркунуч, ошол эле таарыныч кичинекей чагыбыздагы, же болбосо чоңойгон кездеги деле күйөөңүзгө, же болбосо балаңызга, же болбосо кызыңызга болгон таарынычтар биздин ичибизде өмүр бою установка болуп кала берет экен. Ошол установкаларыңыздарды качан кетиресиздер, ошол кезде биз ийгилик жолуна түшөт экенбиз. Ошондуктан бул установкаларды сөзсүз түрдө кетиришиңиздер керек. Эгерде жок, мен ишенбейм буга дей турган болсоңуздар, жашооңуздар, өмүрүңүздөр ушул боюнча, азыр кандай жашап аткан болсоңуздар, ушул боюнча өтүп кетет. Ошондуктан өзүңүздөрдү аябай проработка кылып, бардык ийгиликтерди жаратсаңыздар болот. Эмне үчүн көптөгөн миллионерлер өздөрү менен иштешет? Эмне үчүн көптөгөн миллионерлер жанагы коркунучтун эмнеден корксо ошол нерсени, именно ошол нерсени кылат? Себеби бул өтө маанилүү тема болуп эсептелет. Мен бийиктиктен корком. Мисалы, жыландан корком, бийиктиктен корком. Коркуу сезимдер, кимдир бирөө таракандан коркот, кимдир бирөө машинадан коркот, мисалы. Вот именно ошол коркунучтарыңыздардан арылсаңыз болот. Таарынычка дагы так эле ушундай тартылат, бирок таарынычка 5 эле таарынычка тартасыздар. Ал эми коркунуч аябай көп болгондуктан биздин жашообузда мындай чочуп кетип, мындай кээ бир адам домойдон, даже үйдө домой бар деп, ушу үйдөн дагы коркушат да, үйдө отуруп элечи. Вот именно ошолордун бардыгын проработка кылсаңыздар болот. Эми дагы кандай мисал келтирсем экен, коркуу сезимдерине мисалы келтирсем, коркуу сезимдери аябай көп. Жөп-жөнөкөй, например, жөп-жөнөкөй жанагы жүргөмүш бар го, ошон жүргөмүштөн корккон адамдар бар. Дагы кандай мисал келтирсем экен? Эми айтып отурсаң, коркуу сезимине аябай көптөгөн темалар бар. Менин азыр денем дүркүрөп, ушунчалык бир жүрөгүм айланып, баш майланып, ушундай бир сезим болуп жаткан мезгили. Ал эми мен бул ушул коркуу сезимине тартып баштаганда
кадимкидей буту колум ушунчалык чымырап, кадимкидей буту колум аябай эмени сезген. Буту колум иштебей калган деп айтпайм, бирок действительно ошондой болгон. Анткени коркуу сезимдери аябай көп болчу менде. Мен авариядан коркот болчумун, жыландан коркот болчумун, машина айдагандан коркот болчумун. Ошонун баардыгын ушул нейрографика менен жок кылдым. Кичинекей чагымдагы установкалар аябай кызыл нерседен коркот болчумун. Вот именно ошондой установкалардын баардыгын жок кылышыбыз керек экен. Себеби эгерде биздин денебизде ошол коркуу сезимдери, ошол эле баардык биз азыр айтып жаткан нерселердин баардыгы болсо, анда биз ушунчалык жашоодо өспөй, ушунчалык конфликттер менен, ушунчалык майда чүйдө жашоонун агымы менен бир күн жет болсо, бир күн болбой өмүрүбүз өтүп кетет экен. Ошондуктан эгерде жакшы ийгиликке жетишем, өзүмдүн кыял максатым бар, ошол кыял максатыма жетем деген болсоңуздар, өзүңүздөр менен сөзсүз түрдө иштешиңиздер. Себеби бул өтө маанилүү өзүңүздүн жашооңузга. Колум талып, аябай менде денем чымырап, ушунчалык мындай сезимдерим башкача болуп, башым ооруп, ушундай сезилип жатат мага. Болгону бул жерде өзүңүздөрдү контролдойсуздар. Кимдендир башы айланат, кимдендир дагы ар кандай рефлексиялар болот. Ар кандай сезим. Биздин жашообузда ар дайым өзүбүздү изденип келебиз. Ал эми азыркы кылым, мындайча айтканда, алтын доор болгон үчүн аябай көптөгөн инсандар өздөрүн таап, ушунчалык сонун ийгиликтерди жаратып, ошондой эле биз онлайн тармагында, социалдык тармактарда ушунчалык көптөгөн инсандар, психологдор өздөрүн таап, көптөгөн адамдар, экинин бири социалдык тармакка кирсеңиздер эле мен сени миллионер кылам, өзүң менен иштегенге жардам берем, мен кандай результат алган болсом ошол результатка жеткизем деп атышпайбы? Анткени ошол инсандар баардыгы бекерден бекер эле социалдык тармактарга же болбосо телевизорлорго же болбосо дагы көптөгөн ушу каналдарга чыкпай эле. Себеби ошол адамдар өздөрү результат көрсөтүп, ушул мага окшоп эле ошол результаттары менен бөлүшүп жаткан мезгили. Эмне үчүн? Себеби быйылкы жыл негизи эле ушул 21-чи кылым, билим, алтын доор, канчалаган адамдар 20 000, 30 000 доллар менен көптөгөн билимдерди алып,
Биздин Кыргызстаныбызга ушунчалык сонун жаңылыктарды киргизип келишет. Ошол эле адамдардан көптөгөн билимдерди алсаңыздар болот. Ал эми бул нейрографика болсо жаңы доордун ушул жаңылыгы десем дагы болот. Себеби биздин Кыргызстанда тарткандарды көп эле учурата берген жокмун. Биздин Кыргызстанда социалдык тармактарда Аида Маматова деген айым бар, ханша. Өтө сонун нейрографика менен өзүн проработка кылып, мен именно бардык каналдарына жазылып, көп нерсени үйрөндүм. Платный каналдарына болсо кирген жокмун, себеби мен российский жанагы бир айымдан окугам. Азыр болсо Анастасия деген айымдан окуп жаткан мезгилим. Жакында сертификатым колума тиет, Аллахым буйрса. Өзүмдүн Instagram баракчама, өзүмдүн ушул YouTube каналыма сөзсүз түрдө киргизем. Сиздер ушул жумушту баштаганда, проработканы баштаган кезде сөзсүз түрдө кыла турган ишиңизди кылып алышыңыз керек. Себеби буну округление кылмайынча, именно жумшартмайынча турганга мүмкүн эмес. Денем чымырап, аябай катуу башым ооруп чыкты. Себеби бул уже работа пошла. Мындайча айтканда, проработкам ушунчалык күчтүү, денемде ушунчалык сонун проработка иштеп баштады. Бардыңыздарга ийгилик каалайм. Өзүңүздөрдү издеп жүргөн айымдар, ханшалар, мырзалар болгон болсо, эгерде сиздер үйрөнүп алсаңыздар, ар бир күнү ар кандай темага тартсаңыздар болот. Ошондой эле чоң акчаларга тартсаңыз болот. Үй ала албай жүргөн болсоңуз, үйгө тартсаңыз болот. Кыскасы, жашооңузда эмне керек болсо ошол бардык керектүү нерсеңизге ушул нейрографика менен жетсеңиз болот. Ал эми YouTube каналында азыркы күндө аябай көп бул нейрографика жөнүндө, бирок именно нейрографиканы бүткөн конструктордон окусаңыздар болот. Ал эми жөнөкөй эле кээ бирөө мындай жөн эле үйрөнүп алып эле тартып аткандар дагы аябай көп. Ошондуктан профессионалдардан үйрөнүңүздөр деп совет берет элем. Ал эми мен дагы профессионал эле болуп калдым, бирок диплом, сертификат берилет. Бул нейрографикага сертификатты жакын арада алам, буюрса где-то 10 күндөрдө колума тийип калат. Бардыңыздарга ийгилик каалайм. Мен бүтөйүн деп калдым. Эгерде кимдин ушул нейрографика боюнча сурооңуздар болсо, мен ушул YouTube каналымдагы ушул видеонун астына жазып калтырып коем. Менин личкама жазсаңыздар болот.
почти бүтүп калдым. Коркуу сезимге ушундай нейрографика тартып, сонун ийгиликтерди кылсаңыз болот. Себеби коркуу сезимин кетиргенде аябай чоң акчалар келип баштайт жашооңуздарга. Ошондуктан менин ушул каналыма подписаться бөлүмүнө реакция калтырып, ошондой эле коңгуроочону басып койсоңуздар болот. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Буну эми боёйм. Түрдүү свет менен эгерде ошибкам болсо дагы карап баардык ошибканы тууралаганга болот. Ал эми мен азыр сиздерге эң негизги линияны көрсөтөйүн. Бул эң негизги линия, бул Аллахтын баары бир канчалык көйгөйүбүз болбосун, бул нерсени Аллах чечет. Ошондуктан мен вселеннаянын сызыгы, мындайча айтканда, аябай жоон сызык болот. Именно көрүнүп туруш керек бул сызык. Ушундай кылып вселеннаянын сызыгын сыздым. Негедир ушул жерден сызгым келди. Мына ушундай менде сонун шедевр пайда болду. Ал эми сиздерге айтмакчымын. Мен күндө бирден тема
темага тартып үйрөтөм. Нейрографика боюнча менин жашоомдо аябай сонун чоң результат алдым. Ал эми азыр болсо мен күндө бир дагы күн калтырбастан ар бир темага проработка жасайм. Себеби бул менин жашоомдо өтө маанилүү орунду ээлейт. Кадимкидей мээ салат, аябай сонун результат алам. Кимге кызык болсо, менин телефон номеримди таап мага жазыңыздар. Офлайн, онлайн түрүндө мага келсеңиздер болот. Бардыңыздарга ийгилик. Мына ушундай шедевр пайда болду. Ал эми мен азыр кандай кылып боюш керек? Мен бул жерди жашыл менен боёгум келди. Ошол эле мезгилде эмне үчүн? Себеби мен жашыл светти аябай жакшы көрөм. Биринчи жашыл менен боёйм. Себеби ар бир биринчи сүрөттү мен жашыл менен боёйм. Андан кийинки фиолетовый светти дагы аябай жакшы көрөм. Свет бул светтер, түстөр, мындайча айтканда, ар бирөө ар кандай мааниге ээ. Мисалы, жашыл свет бизде зеленый деп коебуз, жолдун ачыктыгы, гармония, үй бүлөлүк бакыт дегенди билдирет экен негизи нейрографика боюнча. Фиолетовый свет болсо открытие, бир чоң ийгиликтин башаты десек дагы болот, кыргызчачы. Ачылыш. Ал эми сары свет болсо, бул күндүн свети. Сары свет болсо аябай сонун ийгилик алып келчү вселеннаянын, мындайча айтканда Аллахтын свети болуп эсептелет экен. Ар бир түстүн өзүнчө бир мааниси бар экен. Ал түстөрдүн бардыгын өзүнчө нейроколор деген сабакта окутат экен. Түстөр жөнүндө бир кээ бир эле бирөөнү билдим, бирок ушул түс жөнүндө дагы мен сертификат алгандан кийин нейроколор сабагында окуп бүтүрөм. Себеби маган өтө маанилүү. Ушунчалык нейрографика менен проработка кылышты аябай жакшы көрөм. Себеби өзүм өтө чоң результат алдым. Ал эми күрөң свет өтө сонун бир, бул дагы ийгиликтин свети экен. Бул жердин свети, негизи күрөң свет. Бирок бул нейрографикада өтө чоң мааниге ээ экен. Анткени көп ушу нейрографика тарткан айымдар ушу күрөң светти каалашчу эмес экен башында. Анан бул күрөң светти маанисин билгенден кийин ошол нейроколор деген сабакты ойлоп таап, ошол
инструкторларга берген экен. Павел Пискарев ошол кезде күрөң светти билген адам аябай көп күрөң свет менен бойойт экен. Биз ушул сүрөтүбүздөн эле, ушул тарткан сүрөтүбүздөн эле биздин ким экенибиз, ушул жашоодо кандай адам экенибизди байкап билсе болот экен. Себеби бул биздин нейрондорубуз кандай иштеген болсо, биздин ичибизде кандай конфликт болсо, биз өзүбүз кандай адам болсок, ошонун бардыгын сүрөткө түшүрөт экенбиз. Кызыл свет бул огонь, акча свет. Кызыл светти аябай жакшы көрөм, себеби бул денежный эме деп коет экен. Кимдир бирөө ушул кызыл светти анча жактырышпайт, мен болсо кызыл светти аябай жакшы көрөм. Кызыл светтин түрлөрү бар, негизи кыпкызыл бар, свет бар, ошондой эле кызыл светтин түрү көп. Биз ар бир теманы кейс деп коет. Кейс деген бул 5-тен 40-ка чейинки сүрөт. Кейсти эмне үчүн тартабыз? Өзүбүздү до конца жеңил сезим келгенче проработка кылыш үчүн тартабыз. Бир эле сүрөт менен эгерде сонун ийгиликтерге жетесиздер дегенден алысмын, бирок сиздер ушул өзүңүздөрдү проработка кылгандан кийин бир эле сүрөттү тартканда ойлогон ой максатыңыздар орундалып баштайт. Эмне үчүн? Себеби божественный состоянияга түшүп каласыздар. Божественный состояние деген бир нерсени ойлоп койсоңуздар эле өзүнөн өзү прям мындай сыйкырдуу бир сыйкырчыдай болуп эле сыйкырдуу сонун прям эмени результатты алып баштайсыздар. Каалаган нерсеңиздер боло берет, ойлоп койсоң эле ошол нерсе келе берет. Ушундай сыяктуу сонун прям аябай сонун ийгиликтерди кылып баштайсыздар. Ошондуктан кейс тартсаңыздар болот. Особенно коркуу, сезим, ошондой эле таарыныч, прощение, кечирүү. Именно ушул негативдүү сезимдерге, негативдүү ушул установкаларга сөзсүз түрдө кейс тартыңыздар. Себеби коркуу сезимдери, таарыныч бат эле бир эле сүрөттө кетип калбайт, бир эле нейрографикада кетпейт. Себеби биздин кичинекей чагыбыздагы установкалардын бардыгын кетириш керек. Сөзсүз түрдө, себеби биздин жолубузду тороп ишибизди жүргүзбөй келген установкалардын бардыгы ушул коркунуч, таарыныч установкалары болуп эсептелет.
ушул урматтуу кан-канчалар, ушул нейрографика боюнча жакшы түшүнүк алдыңыздарго деп ойлоймун. Эгерде кимге пайдам тийген болсо, бардыгыңыздарга айтарым, подписаться бөлүмүнө бир эле кнопканы басып подписаться болуп коюңуздар. Сиздерге бул өтө көп жолу керек болот деп ойлойм. Себеби азыркы күндө алтын доордо өзүн изденип жүргөн кан-канчалар аябай көп. Мен канча жылдар бою өзүмдү таба албай изденип келдим. Ал эми мага окшогон адамдар аябай көп го деп ойлойм да, ушул жашоодочу. Эгерде ким мен карыдым, мен өзүмдү изденип эмне кылам деген болсоңуздар, жаңылышасыздар. Анткени Россияда 80-90 жашар даже кемпирлер, мындайча айтканда, пожилой инсандар дагы өздөрүн изденип келишет да. Ошондуктан эч качан карыдым же болбосо жашым өтүп кетти дебеңиздер. Ар бирөөңүздөргө керектүү тема болуп эсептелет бул өзүңүздөрдү табуу. Өзүңүздөрдүн ийгиликтериңиздерди кылыңыздар. Мына менде ушундай сүрөт пайда болду. Бул аябай сүрөт өзүмө жакты. Мен коркунучумду кетире алдым деп ойлойм. Бирок мындай кейстер мен 9-ду тарттым. 21 сүрөт тартам. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Бар болуңуздар, бай болуңуздар.